Жаратылышка аяр мамиле кылуу, ага кам көрүү ар бирибиздин милдетибиз. Мына ушул багытта республикабызда канча убакыттан бери бир катар алгылыктуу иштер жүрүп келет. Буга өлкө башчысы өзү киришип, Жашыл Мурас деген долбоорду демилгелеп, бүгүнкү күндө Жашыл Мурас долбоору бир натыйжалуу иштерди аткарып келе жатат десек болот. Ооба, 2022 жылы мисалы 8 миллион көчөт отургузулган болсо, 2023 жылы 8,5 миллион, ал эми дал ушул жылга дагы ошончо көчөт отургузуу планы каралган. Бүгүнкү күндө ушул план, максаттар канчалык деңгээлде ишке ашып атат? Демек биз атайын адис менен байланышып маектешебиз. Биоресурстар башкармалыгынын өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башкы адиси Турдакун Абдыкадыров бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Таңыңыз менен кош келипсиз, Турдакун ага. Мына жогоруда кесиптешим баягы буга чейинки статистикаларды атап өтпөдү. Буга чейинки Жашыл Мурас долбоорунун натыйжасы, аткарган иштерине да кененирээк токтолуп берсеңиз, ушул айтылып аткан көчөттөр кайсы жерлерге отургузулду, кандай негизде алынып келди эле? Туура, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөр айткандай, бул өлкө башчысынын көтөргөн демилгесинин негизинде 2022 жылы Жашыл Мурас улуттук компаниясы ишке кирип баштаган. Ишке киргизүү бул өлкөнү жашылдандыруу, жашыл тилкелерди, токойлордун санын, парктардын санын көбөйтүү максатында Жашыл Мурас улуттук өзүнүн программасы иштелип чыгып, ал ошол программаны же болбосо улуттук компанияны ишке киргизиш үчүн 2022 жылдын 12 мартында өлкө башчыбыз президентибиз баш болгон жалпы мамлекеттик кызматкерлер биргеликте Ала Арча жаратылыштык паркында ушул иш-чара биринчи жолу ишке ашкан, биринчи жолу башталган. Ошол жерде 3000ден ашуун жан карагай, кызыл карагай, мындайча айтканда ийне жалбырактуу бактарактардын көчөттөрү отургузулуп, ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин дагы мындан арыда улана турган пландар каралып, Жашыл Мурас улуттук компаниясы жаш демилгеленген долбоор болсо да бүгүнкү күндө активдүү ишке киришип келе жаткан долбоор катары эсептелет. Эми ошол отургузулган көчөттөргө кам көрүү, аларды көрктөндүрүү, сугаруу иштери кандай? Бүгүнкү тагдыры дегенде. Туура айтасыздар. Көчөттү бул отургузуу эле койбой, муну багып карай билиш керек да. Көчөт бак болуп көрүнүш үчүн ошону багып өстүрүү, сиз айткандай кам көрүү өзүнчө бир чоң түйшүк болуп эсептелет. Муну эми өсүп бактыруу, өзүңүз айттыңыз, 2022 жылы 8 миллион, 2023 жылы 8,5 миллион, жана быйылкы жылга дагы келечекте да пландар бар деп. Эми айта кетсек, Жашыл Мурас долбоорун ишке киргизиш үчүн 2022 жылдын 1 мартында 95 министрлер кабинетинин 95 тескемеси менен программа кабыл алынып, Жашыл Мурас улуттук программасы ишке кирген. Ошонун негизинде мамлекетти өнүктүрүү улуттук программасына иштелип чыгып, ошол программада 2026 жылга чейинки пландар каралган. 2022 жылдан 2026 жылга чейин. 22 жылы 6 миллион отургуза турган болсок, анын ордуна баягы пландан ашыгы менен. 2023 жылы 7 миллион отургуза турган болсок, ал жылы дагы пландан ашыгы менен. Ал эми 2024 жылга негизи планда каралган 8 миллион көчөт. Ал эми 8 миллион көчөттүн 5 миллиону көчөт түрүндө, 3 миллиону уруктан сээп өстүрүү. Орусча айтканда пассивное отделение деп коебуз. Ошол себүү иштери да бар да ал жерде. Ошонун натыйжасында биз 8 миллион көчөт өстүрөбүз деп айтылып келебиз. Сиздер жана суроо берип кеттиңиздер, бул кайсыл аймакта деп. Кыргызстандын баардык аймагында. Мындайча айтканда, ылдыйкы өрөөнүнөн баштап ошол өсүмдүк өскөн тоонун кылкасына чейин, тилкесине чейин баардык аймакта тигилип келет. Жердин шартына жараша көчөттүн өсүү ошол өзүнүн бир ыңгайлашуусуна жараша жерлер тандалып, ошого жараша тигилет. Мисалы, өрөөндүү жерлерде жалбырактуу көчөттөр отургузулса, ал эми тоонун боорлорунда, тоолуу жерлерде бул көбүнчө ийне жалбырактуу өсүмдүктөр өстүрүлөт. Ал эми шаар жерлеринде жашылдандыруу иретинде бул баардык көчөттөр аралаш деп айтсак болот, эми негизинен декоративдүү көчөттөр отургузулуп келет да.
ошонун негизинде баягы жашылдандыруу иштери 2022 жылдан бери активдүү ишке киришип, көптөгөн жерлер жашылдандырылып келе жатат. Жакшы. Кимдер кам көрүп атат? Кам көрүү боюнча мисалы ар бир отургузган тарап өзү ошо кам көрүү милдеттендирилген. Мыйзамдарда да айтылган. Кайсыл аймакка караса, Мисалы бир айыл өкмөт отургуза турган болчу болсо, ошонун өсүүсүнө, ошонун чоң бак болуп жетилишине ошол айыл өкмөт тийиштүү. Токой чарбасы тарабынан келсе, токой чарбасы, мамлекеттик жаратылыш парктар тарабынан келсе, мамлекеттик жаратылыш парктар. Шаардын мэриялары эксе, ошол шаардын мэриялары өстүрүүгө, аны камсыз кылууга жооптуу болуп эсептелет да. Ал өспөй калса же кандайдыр бир талкаланса, ашыл зыянга учурай турган болсо, ошол милдеттеме, жоопкерчиликти алган тарап баягы кандайдыр бир чаралар көрүлөбү ошолорго? Же андай деле жоопкерчилик жокпу? Туура айтасыз. Бул эми Жашыл Мурас долбоору киргенге чейин негизи жашылдандыруу иштери жүрүп келген. Жашылдандыруу иштеринде кетирген катачылыктар үчүн, туура эмес отургузгандыгы же ошол учурунда кам көрбөй өлтүрүп койгондуктары үчүн көп эле жерлерде жаза колдонуп келген. Бүгүнкү күндө деле ошондой. Кимде ким ошол өзүнүн тиккенин белгиленген ченемде анын өнүмдүүлүгүн камсыз кылуу каралган. Биздин эми климаттык шартка байланыштуу. Ошол себептен ошол белгиленген ченемдеги өнүмдүүлүктү камсыз кыла албаса, ал сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Жакшы. Эми бул көчөттөр биздин жашыл аймак болушубузга, жаратылышыбызга абдан жакшы таасирин берет. Ал эми экономикабызга кандай пайда алып келе алат? Туура айтасыздар. Бул негизинен эми Жашыл Мурас деген баягы президентибиздин саясаты элди демилгелөө, жашылдандыруу үчүн. Баягы мамлекеттин гана бүгүнкү күндөгү шартын карап отуруп бербестен, жалпы жарандар ушуга чогуу биргеликте катышсын, ошону менен элди, мамлекетибизди жашылдандыралы деп. Бул демилге да өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буга чейин көп эле айтылып келген. Президентибиз Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясында тоолуу токойлорду сактоо, жаратылышты ар кандай кырсыктардан алдын алуу максатында келип чыккан программадан ушул долбоор ишке киргизилген да. Ошол себептен негизинен тоолуу токойлор деп айтылат. Тоолуу токойлорду толуктоо, аларды өнүктүрүү, жаңы токойлорду өстүрүп, аларды жетилтүү болуп эсептелет. Сиз айткандай экономикалык жактан дегенибиз, эми мисалы үчүн айтсак, түштүк жергесинде биздин уникалдуу Жаңгак Меме токойубуз бар. Ошонун тегерек четинде жаңгак өстүрүү боюнча программалар иштелип чыгып, бул дагы болсо Жашыл Мурастын алкагында ишке киргизилип атат. Мисте, бадам, анын мөмөсүн алып эл пайдалануу менен, айыл чарба азыгы катары сатуу менен экономикалык жактан пайдалуу. Ошондой жумуш орундар түзүлүп атат. Жумуш орундар түзүлөт. Элге ушул Жашыл Мурас долбоорунун алкагында ошол бак-даракты тигип өстүрүп алууга шарттар каралган. Ошол шарттар түзүлүүдө. Андан тышкары башка эле региондорду алсак, мисалы үчүн алма бакчалары өстүрүлүп атат, көптөгөн аянттарга жанагы эрте өсүп жетилип, анын жыгачын колдонуучу породалар өстүрүлүп атат, бак-дарактардын. Ушул экономикага ошол жактан өзүнүн салымын кошот да. Жакшы. Көчөттүн негизи эле канча түрү тигилип атат? Кайсыл аймакка, кандай түрлөр? Же бул географиялык шартты карап туруп, кайсыл көчөт өссө, ошону алып барып тикмейби? Географиялык климаттык шартын карайбыз биринчиден. Анан азыркы күндө биз жергиликтүү бийлик органдарына түшүндүрүү иштеринде айтып келатабыз. Жердин шартын, топурактын анализин алыш үчүн Академия наука кайрылып, ошол жерден өзүңөр корутунду алып, ошонун негизинде отургузгула. Себеби бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнө, топурак шартынын ар кандай эрозияларга учурашына байланыштуу ал тиккен бак-дарактын өнүмдүүлүгү аз болуп калышы да мүмкүн да. Ошол себептен корутунду алып, ал жердин топурагын кандай байытуу керек, кандай камкордук берүү керек, кайсы учурда сугаруу керек, кайсы учурда кайсы убакыттан кайсы убакытка чейин отургузуу керек, корутундуга жазылып берет да. Ошол себептен биз бул боюнча дагы жалпы жарандарга
жалпы мамлекеттик органдарга отургузаарда сөзсүз түрдө кайрылып академиянын илимдер академиясынан биз корутунду алууну дагы баса белгилеп айтып кетебиз. Бага өстүрүүдө деги эле ушул эл аралык кызматташуулар дагы болуп жатат да. Мисалы чет элден түрдүү көчөттөрдүн түрлөрүн алып келүү, аларды өстүрүүнү жергиликтүү багбандарга үйрөтүү деген маселелер. Туура, бул иш-чаралар негизинен 20 жылдан бери эле ишке кирип келе жаткан. 20 жылдан да ары көп жылдардан бери эл аралык долбоорлор менен иштелип келе жатат. Эл аралык долбоорлордун алкагында көптөгөн жерлерге буга чейин отургузулган, бүгүнкү күндө дагы отургузулуп келатат. Мисалы үчүн айтып кетсек, ФАО долбоорунун алкагында Кыргызстан боюнча 5000 гектар жер кагылып, ошол жерлерде баягы шартка байланыштуу токой чарбалардын жерлери тандалып, анан көпчүлүгү 80%дан ашыгы токой чарбанын жери, ал эми 20%дайы бул айыл өкмөттөрүнүн аймагынан жерлер тандалып, бүгүнкү күндө бактарактар отургузулган. Аларга бул эл аралык уюмдар өздөрүнүн да бүгүнкү күнгө чейин көзөмөлүн жүргүзүп, жетишпеген жагына баягы колдоолорун көрсөтүп келатат. Бул бир эле мисал. Буга окшогон мисалдар Кыргызстанда көп. Жана айтып кеттим, Жаңгак Мөмө токойунда, Мисте токойунда, Бадам токойлорунда. Андан тышкары мына Баткенде бизде иштетилбей жаткан кунарсыз жерлер абдан көп. Кунарсыз жерлерди иштетүү боюнча дагы бүгүнкү күндө саксаулдун сөксөөл өсүмдүгүнүн уругу себилип жылда өстүрүлүп келатат. Бул дагы бир 20 жылдан ашып калды, алды чоң токойго айланып, арты мына бүгүнкү күнгө чейин уруктан сээп өстүрүү жолу менен иштетилип келе жатат. Жакшы. Быйылкы жылга кандай пландар бар? Быйылкы жылга жана айтып кеткендей, министрлер кабинетинин атайын республиканын өнүктүрүү программасынын алкагында 8 миллион көчөт каралган, жана айтып кеттим. 5 миллиону көчөт түрүндө, 3 миллиону урук түрүндө себилет деп. Бул эми урук түрүндө себүү иштери аяктады, бирок толук чыга элек десек болот. Тоолуу шартта толук чыга элек. Булардын өсүп чыгышын эсептөө июнь айынын орто ченинен август айларына чейин жүргүзүлөт. Ал эми бүгүнкү күндөгү пландалган жалпы 8 миллион көчөттүн бүгүнкү күнгө 3,5 миллиондон ашыгы отургузулду. Дагы отургузулуп атат. Жакында эле алсак, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астындагы токой кызматы тарабынан түп токой чарбасынын аймагына, Каркыра жайлоосуна 300 гектар жерге көчөттөр эгилди. Анын эсеби бүгүнкү күндө алына элек. Эми эсептөө иштери жүргүзүлүп атат. Жакшы маалыматтар болду. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Буюрса ушул Жашыл Мурас долбоорунун алкагында дагы далай жакшы жаңылыктарды элеске жарсак туралы. Рахмат сиздердин ишиңизерге. Отургузган көчөттөрүбүз көктөп, бак болуп, анан ушунчалык бир өлкөбүз дагы ошондой бир өнүгүүгө туш болсо экен деген жакшы тилегибизди айтабыз. Бүгүн бизде конокто биоресурстар башкармалыгынын өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн баш кадиси Турдакын Абдыкадыров агайыбыз болду. Дагы бир жолу рахмат айтуу менен биз программабызды улантабыз.